20 жыл эгемендүүлүктө Баткен шаарында эмне өзгөрдү сиздин оюңузча? Жакшы эле өзгөрдү дейм. Жакшы өзгөрдү. Жакшы өзгөрдү практикалар. Бар жок заңдар туруп атат. Жолдор оңдолуп атат. Жолдор оңдолуп Жакшы оңдолуп атат деп атам мен. Эми мурдага караганда жакшы. Андан ары эми дагы да өнүккөн жакшы да эми. Дагы да өнүксө, мисалы ушул баягы өзүбүздүн ош Бишкек дегенде ар бир Кыргызстан мекен мага эмне кылып берет эмес, мекен үчүн мен эмне кылып берем деп. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Максут Маккамуулу. Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Баткен шаарынын так ордосунда, центриндемин. Сиздерге бул чыгарылышта атайын эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата атайын чыгарылыш даярдадым. Сиздерге бул чыгарылышта Баткен шаарында 30 жылда эмне өзгөрдү, ушул суроо боюнча толук маалымат алып берем. Сурам жолоо жүргүзөбүз. Андан ары Баткен шаарынын азыркы абалын сиздерге толук кандуу көрсөтөм. Андыктан экрандан алыстабай бул чыгарылышты акырына чейин көрүңүздөр деп айтат элем. Биринчи жолу Чабарман каналын көрүп жаткан болсоңуздар, бизди колдоо иретинде каналга катталып, подписация болуп, лайк басып, комментарий жазып, өзүңүздүн оюңузду билдирип кетсеңиз. Биз анда баштадык. Азыр ошол сиздер көрүп турган жер Баткен шаарынын так ордосу, Эркиндик бульварынын жаны. Бул Эркиндик бульвары мен билгенден 15 жыл мурда курулса керек эле. Кыргызстандын эгемендүү өлкө болгонуна 30 жыл болгон болсо, ал эми Баткен шаар статусун алганына 20 жылдан ашык болуп калды. Ошол 20 жылда биздин өлкөдө Баткен областы, Баткен шаары, анын ичинде Баткен шаары эмнелерге жетишти, эмнелерди жасады, шаар кандай өзгөрүү болду, бүт баарыны толук көрөбүз. Мына ушул көрүп турасыздар азыркы учурда. Шаардын көчөлөрү бир аз кичине, пробка тез болот. Бул көчө болсо, түз чыгып барсак, Мухтар Нургазиев көчөсү, Баткен шаарындагы борбордук базарын көздөй барабыз. Ал жакты дагы азыр көрсөтөбүз. Ага чейин мен сиздерге Баткен шаарындагы центринде жайгашкан имараттар менен бир тааныштырып кетсем, андан ары суроо жооп кылабыз. Андан ары Баткен шаарындагы борбордук базары көздөй дагы барабыз. Шаарга келгенде дал ушул центрден келгениңиздерде сиздер биринчи эле ушул центрде жайгашкан имарат, ушул 3 кабаттуу имарат сиздер көрүп турган Баткен областтык мамлекеттик администрациясы жана ошондой эле Баткен райондук мамлекеттик администрациясы дагы экинчи кабатка жайгашып, мындай айтканда район акими жана областтын президенттин Баткен облусундагы өкүлү, губернатор дагы ушул имаратта отурат. Конторасы мындай айтканда Баткен шаарынын алгыйы дал ушул жер. Бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бир аз кооз, сонун гүлдөрдү тигишип, бул жерде Баткен областынан чыккан чыган мыкты инсандардын эстелигин коюп, мындай айтканда кооздукка бир аз Баткен шаары жергиликтүү бийлик бир аз көңүл буруп койгон. Ал эми бул башында айтып кеткендей Баткен шаарынын центри. Бул жагы болсо атайын балдар ойноочу парк. Мен азыр парк тарапка дагы бир кирип көрөйүн. Тротуарды мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерге мына сонун кылып гүлдөрдү тигип коюшкан. Бул тарабынан кире турган болсок, областтык администрациясына киребиз. Ал эми бул жерден Баткен райондук мамлекеттик администрациясы акимчиликке дал ушул жерден кирет экен туугандар мына. Баткен шаарында азыркы учурда бир балдар келип ойной турган өтө деле бир чоң парк, мына 20 жылдын ичинде андай парк болгон эмес. Болгону ушул администрациянын жанында.
жанындагы паркта мынакей кичинекей бир оюн зоок балдар үчүн ушул жерге курулган. Мен азыр бир-эки сурамжылоо жүргүзөйүн деп турам. Эс алуучулар, ассаламу алейкум. Кандайсызбы? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Эс алуутасызбы? Баткендик болосузбу? Менде бир суроо бар да. Мына өзүңүз билесиз, санаалуу күндөн кийин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы 31 августта белгиленип турат. Менде суроо мындай да. 30 жыл эгемендүүлүктө Баткен шаарында эмне өзгөрдү? Нерсе өзгөргөн? Мисалга, Мына бактар бар, балдар ойнап жатат, жолдор жакшы. жолдор жакшы. Жакшы, баары эле жакшы. Областык деңгээлде кандай өзгөрүү болду дейсиз? Болбосо өзгөрүп жатат, жакшы, келечеги бар. Келечеги бар. Дагы эмнелер болсо деп каалайт мындан ары? Önce ушундай бактар болсо, үй жайлар болсо жакшы да. Каба, этаж, көп кабаттуу үйлөр болсо, Көп кабаттуу үйлөр болсо. Жакшы, майраңыз менен. Жакшы. Бардыгыбызга. Жакшы өзгөрүү бар дейт. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Жакшысызбы? Сизге да суроо берип кетейин дедим. Мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата мен атайын чалыш кылдым эле. Ушул эгемендүү болгонубуздун 30 жылдыгынын аралыгында Баткен шаарында эмне өзгөрдү сиздин оюңузча? Бизде Баткен шаарында көп нерсе өзгөрдү. Мурда мындай эс алуучу паркам почти жок эле да. Мурда жок эле, ушундай парк. Ооба. Кийин мына ушуларды курдулар, мына иштегендер жакшы. Элдер эс алып. Эмне нелер өзгөрдү бизде? Өзгөрүү бар демек, Мындан ары кандай деңгээлде өзгөрүш керек эми? Эми кандай деңгээлде колдон келишинче эме кылаттар, эми өзгөртү. Бизде көбүрөөк ушундай эс алуучу парктар болсо жакшы болот. Шаардыктар үчүн мисалга. Шаардыктар үчүн, например, да. Анан ишканалар курулса, жаштарга Жумуш орундары түзүлсө, Сен чет өлкөгө барып иштеп жүргүчө өзүбүздө иштеген үйдө жакшы да. жакшы. Майраңыз менен жакшы өткөрдүңүз, Мына, урматтуу көрүүчүлөр, ошо атайын сурамжылоо кылдык бир-эки. Өзүңдөр уккандай, мурда мындай парк болгон эмес эле дейт. Жергиликтүү жашоочулар азыркы учурда мына ушундай жакшынакай парк болгон дейт. Бирок мен байкашымча чоң шаарларга караганда бул парк бир аз кичинекей эле. Биз улантабыз. Азыркы учурда шаарда мындай айтканда дегил эч кандай фонтан жок Баткен шаарында. Башка шаарга салыштырмалуу бизде эч кандай фонтан жок. Бир убактары Баткен шаардык мэриясы ушул сиз көрүп турган эки фонтанды куруп баштаган. Бирок азыркы күнгө чейин бул фонтандын курулушу толук бүткөн эмес дагы. Азыркы учурда эч кандай суу чыкпайт, иштебей турат. Мен ойлойт элем, мен каалайт элем Баткен шаарында дагы светной фонтандар, жаштар келип эс ала турган жерге сонун фонтандарды куруп койсо дагы болчу. Ал эми мына сиздер көрүп турган жерде биздин мамлекеттик туу ар жыл сайын 5 мартта туу күнүнө карата илинет. Андан ары бул тууду мен сейрек гана көрүп калам, илинип турган. Башка убакта тилекке каршы илинбейт экен. Ал эми бул тарабында болсо дагы Баткен шаарынын да жайгашкан эс алуу паркы бар. Азыр ошол паркка дагы бир кирип көрөбүз. Ушул сиздер көрүп турган парк Баткен шаарындагы жаштар эс алып келе турган, эс ала турган парктын бирөөсү. Бир паркты жана көрдүңүздөр, ал мамлекеттик администрациянын жанында жайгашкан парк болсо, ал эми бул тарабында дагы бир парк жайгашкан. Бул жерде дагы атайын балдар үчүн оюн зооктор мурда курулган эле, тилекке каршы көптөн бери иштебей турат. Эс алуучулар бар. Ассаламу алейкум. Жигиттер кандайсыздар? Жакшыбы? Келе көрүшүп коелу.
Кандайсыңар? Жакшыбы? Бир суроо бар да менде. Шаардык болосуңарбы? Айылдан болосуңарбы? Мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы белгиленген жатат жакында. Мына Кыргызстан эгемендүү өлкө болгонубузга 30 жыл болуп калды. Эми суроодо ушул 30 жылда Баткен шаарында эмне өзгөрдү? Баткен шаар болгондо 20 жылдан ашты. Өзгөрүүнү анча байкабадык. Өзгөрүү байкабадыңар? Кандай болсо деп каалайт элеңер шаарды? Эмнелер болсо? Эс алуучу жерлердин көбөйүшүнү, анан тазалык болушун каалайбыз. Тазалык болсо, эс алуу жайлары көп болсо, парктарда мисалы бул жерлер каралышып жатат, ушул жерлер иштешин. Кызыктуу немелер жок да биздечи. Балдар ошон үчүн башка жака, жаман жактарга бурулуп кетип атат да. Мисалы спорт залдар курулуш керек. Шаарга жерлер курулуш керек. Тазалык сакташ керек. Тазалык болсо, жаштар үчүн спорт зал болсо, андан ары жакшы эс алуучу парктар болсо, фонтандар болсо кандай дейсиң? Ошондой болуш керек да. Ушундай мүмкүнчүлүк болуш керек, э? Сенин оюң кандай? Кандай деп өзгөрсө деп каалайсың? Мен негизи Баткен шаарда эң биринчи эле тазалык болсун каалайм. Себеби дегенде тазалык болсо бардык нерсе болот. Анан ошондой эле тартип болуш керек да бул жакта. Биздин эң Жети областынын ичинен Баткен шаары эң өнүкпөгөн область болуп саналат деп өзүмдүн жекече оюмду айтып кете алам. Себеби дегенде Баткен шаар биринчиден мындай мен өзүм шаар болушу мүмкүн, бирок башка жактан келген, башка областтан келген адамдар муну шаар деп айтышкас мындай кичине болсо да мындай кыйынчылык болот да шаар деп айтышкачы. Себеби дегенде жолдор тыгын, базарлар көп, баягы тазалык иштери жок, мындай чоң-чоң имараттар жок, экономиканы көтөрө турган фабрикалар ошондой эле мындай кандай десем, жумуш орундары жок, көп кабаттуу үйлөр жок, ошондой. Анан бул жерде негизги максат баягы Жети областынын бардык жерди бирдей караш керек да. Себеби дегенде бир Кыргызстандын бир четибиз да биз деле Баткен облусучу. Негизги биз ушундай эс алуучу жайларды кылат. Эмне себептен жаштарга кайрылат элем, эмне себептен ушул нерселерди мындай ушул эс алуучу жайды кылса. Жаштар үчүн шарт жок. Шарт бар деп ойлойм. Себеби дегенде ар бир Кыргызстан мекен мага эмне кылып берет эмес, мекен үчүн мен эмне кылып берем деп жашаш керек да. Себеби дегенде бизге аз болсо да Баткен облусу шаар өзүнчө кичине болсо да бизге жардам берип жатат, мындай шарт түзүп дегендей. А бизде ушул Баткен жаштарда, элдериде мындай айтканда мен жекече оюм, бул түшүнүк жок, жана мындай бир нерсени кылып койсом эмне болуп калат эле деген ойдо болот да. Ошол себептен мындай эс алуучу жайда тазалык иштери жок болуп атат. Ошол ар бир адам өзүнү мындай тазалык иштерин өзү жүргүзсө, мисалы бир нерсени эле алып койсо, бул тазалык иши болуп калат да. Туура. Демек, сенин оюңча Баткенде эң негизги биринчи тазалык керек, э? Тазалыкты бир эле биз жергиликтүү бийликти карап отурбастан ар бир инсан өзү аракет кылса. Рахмат. Өтө туура. Мен да кошулам. Рахмат ажиктер. Майрам көңүлдүү өткөрүлдү, э? Алабыз. Мына туура Баткен шаарындагы ар бир жашаган атул тазалыкка баарыбыз көңүл бурушубуз керек. Мен азыр мына сиздер менен чогуу Баткен шаарындагы эс алуучу паркта баратам, бирок паркта мына ушул тротуардын боюнда бир дагы кооз мындай оюн зооктун иштеп турган же болбосо фонтандарды бирин дагы көрүп алган жокмун. Кудай буйрса, Баткен шаарында дагы өнүгүү болот деп айта алам. Улантабыз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы саламатсыздарбы? Бир суроом бар да эже. Кандай дейсиз? Мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы белгиленип жатат да жакында, Кудай буйрса, белгиленип алдында турат. Менде бир суроо, 30 жылда Баткен шаарында эмне өзгөрдү? Же болбосо шаар статус алганы 20 жылдан ашты, 20 жылда эмне өзгөрдү? Сиздин оюңузча. 30 жыл, 20 жыл алдын мен кичинекей элем да. Андан бери бирок 30 жылдагы эми үйдөгү ата-энелердин айтышы боюнча эски шаар болчу да, мындай өнүгө элекмин. Андан бери кыйла жакшы Кудайга шүгүр өзгөрдү.
өзгөрүү бар. Бардык нерселер бар эми. Мындан ары биздин шаар кандай болсо деп каалайт элеңиз? Мындан ары эми дагы да өнүккөн жакшы да эми. Дагы да өнүксө, мисалы ушул баягы биздин Ош, Бишкек шаарларында эле өнүксө жакшы. Чоң шаарда болуп өнүксө жакшы болот, сиздин каалооңуз, Жакшы. Саламатта туруңуз. Майраңыз менен. Мен парктан чыгып баратам. Азыр сиздер менен Борбордук базар тараптуу көздөй барабыз. Мен азыр Баткен шаарынын Борбордук базарына келдим. Жана силерге көрсөткөн Кургабайдын эркиндик айланпасынын жанынан болжолдуу 300-400 метрле басып ошо Нургазиев көчөсүнө келгенде Баткен шаарындагы Борбордук базар дал ушул жерде жайгашкан. Азыркы учурда жол коопсуздук кызматкерлери бул жерде тартипти сактап өздөрүнүн кызматында. Ушул тарапка кирсек, бул жерде болсо Баткен шаарындагы Борбордук базар жайгашкан. Сиздер менен азыр дагы жолубуздан чыккан кишилерден шаар боюнча дагы бир аз интервью алабыз. Күзөтүп туруңуздар, назар салып туруңуздар. Бул жерде такси кызматы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Такси болуп атабы, жакшы? Бир суроом бар ака, кандай дейсиз? Кош. Мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы келип калды саналуу күндөн кийин. Ошол боюнча мына 30 жыл эгемендүүлүктө Баткен шаарында эмне өзгөрдү сиздин оюңузча? Жакшы эле өзгөрдү дейм. Жакшы өзгөрдү. Жакшы өзгөрдү. Акырында бар жок зайлар туруп атат. Жолдор оңдолуп атат. Жолдор оңдолуп Жакшы оңдолуп атат деп атам мен. Эми бурда караганда жакшы да. Мындан ары биздин шаарды кандай болсо деп каалайт элеңиз? Өзгөрүү, кандай өзгөрүү? Мындан дагы жакшы болсун дейсиз. Жакшы болсун. Эмнелер курулса болот, мисалы үчүн эс алуучу жайларды? Кандай? Эмнелер курулса болот эми мындан ары? Эмне курса болот? Заводдор курулсун. Мындай кичинекей чоң болсо дагы заводдор курулсун. Жолдор курулсун конкретно. Депутат мисалы Ошто берип атат, Чите берип атат, Баткенде жок ошо, неге жок? Ошондой курса болот да, туура. Ошондой курсын. Мен моюнда эми. Мындай ар жакта жүрөт квартираларда. Ошого көрбөсүн. Ошондой болсо болот да калса. Жакшы, мындан ары дагы өнүгө берсин, да? Өнүгө берсин калса. Жакшылык бар. Майрам жакшы өткөнүңүз. Рахмат. Чындыгында өзгөрүү бар. 20 жыл шаар сатып алган болсо, азыркы учурда кыйла Баткенде өзгөрүү бар. Бирок тилекке каршы дагы бизде шаар деген көркө чыгыш үчүн дагы ушул жаштарга шаардын элине ыңгайлуу шарттар түзүлсө, эс алуучу жайлар түзүлсө деген элдин пикири, мына өзүңүздөр көрүп турганыңыздай, элдин пикири дал ушундай болуп жатат. Бул жерде, мына ушул жерден биз Борбордук базар көзөй кирип барат экенбиз. Бул болсо базардын жанындагы Сайд Манажы көчөсү. Базар деген бар бир базар, жол боюнда ар кандай мөмө жемиштер бүт баары сатылып жатат азыркы учурда. Assalamu alaikum. Так, дагы бир бирок көзүнө сурам жол окуйлайлы. Базар менен келгениңизде, бул жерде автобекет дагы дал ушул жерде жайгашкан. Азыр автобекет тарапты дагы көздөйбүз. Баткен шаардык автобекети. Өлкөнүн бардык аймагына дал ушул жерден маршруттук каттамдар
Баткен районундагы бардык айылдарга дагы маршруттук каттамдары Борборубуз Бишкек шаарына дагы бул жерден таксилер жүрүп турат. Эгер сиз Баткенге биринчи жолу келсеңиз, ушул чыгарылыш аркылуу дагы сиз бардык даректи таап келсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, эскертип кетем, бул эркин чыгарылыш. Бишкек шаарына мына ушул жерден атайын такси каттамдары жүрүп турат экен. Баткен шаары Борбордон болжолдуу 1000 километр алыстыкта. Кыргызстандын эң алыскы областынын бири. Азыр дагы мына суроого жооп. Салам алейкум, кандайсыз, жакшысызбы? Менде бир суроо бар эле сизге. Мына саналуу күндөн кийин Кыргызстан эгемендүү өлкө болгонуна 30 жыл болгон турат. Ошо 30 жылда Баткен шаарында эмне өзгөрдү? Мындан ары Баткен шаары кандай болуш керек, сиз оюңуз? Баткен шаарында эч нерсе өзгөргөн дагы жок. Иштеген адам деле жок деди. Өзгөрүү байкабадыңызбы? Мына сиз 20 жылдан бери билесиз да Баткенди. Байкабаттым. Иштеген адам жок болот. Ошо бойдон эле область болгон бойдон өтөт, өзгөрүүлөр анча-мынча да болбосо. Область Баткен шаар деген статус алган, бирок эч кандай өзгөрүү жок сиздин оюңузча. Мындан ары кандай өнүксө деп каалайт элеңиз шаарды? Эми шаар тазалык, мына жолдор. Тазалык. Баткенде ушунчалык тазалык көйбөйбү сиздин оюңузча, кандай дейсиз? Тазалык начар. Жакшы. Майрамды көңүлдүү өткөрүңүз бекен. Жакшы. Tamam, sizin oyunuz kандай Аксакал? Yok, koy. Макул. Жакшы өткөрүңүздөр, Мына урматтуу көрүүчүлөр, демек мен өзүмдүн жыйынтыгымды чыгарып айта турган болсом, Баткен шаарында өзгөрүү бар, бирок дагы мындан ары чоң өзгөрүүлөр болушу керек. Мен ушул жерден суранып кетет элем. Баткен шаарынын жергиликтүү бийлиги дагы шаардыктар үчүн сонун бир мүмкүнчүлүктү, сонун шартты түзүп берсе, эс алуу жайларын түзүп берсе, андан ары фонтандарды, алыстан келген коноктор үчүн дагы кооз жерлерди биздин Баткен шаарынын жергиликтүү бийлиги түзүп берсе деген мен каалоом бар эле. Өзүм жеке Баткен жаран катары. Ал эми баарыңыздарды келе жаткан 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктайм. Мындан ары өлкөбүздө өнүгүү болсун, өлкөбүз өнүгүп гүлдөп, чек арабыз тынч, мамлекетибиз өнүп өссүн деп каалайт элем. Тынчтык болсун. Азыркы күндө ушул Баткен шаарына дагы биздин мамлекеттик бийлик өзгөчө көңүл буруп, биздин шаарды дагы атайын коноктор үчүн келгенге ыңгайлуу кооз шаар кылып берсе деп каалайт элем. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен мен ушул жерде жыйынтыктайм. Ар дайым Чабармак каналы менен бирге болуңуздар. Көрүшкөнчө.